Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 7 август 2022 жыл мен Бишкек шаары, район Бишкекте жүрөм туугандар. Ушул жактан көрүп турган үйүңүздөр сатылаттыр. Азыркы чыгарышта сиздерге ошол үй жөнүндө маалымат бермекчимин туугандар. Биринчи эле болуп жайгашкан жерин сиздерге түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Садыгалиева жана Лев Толстой көчөсүнүн кесилишинде турам. Ошол Садыгалиева көчөсүнө сиздер чыкканда эле сатылуучу үйүбүз жолдун жээгинде жайгашкан. Батыш чек арасы бул жерден, чыгыш чек арасы ал жакта кошунанын песка кирпичтен болгон помещениясына чейин болуп калат туугандар. Дареги Лев Толстой 234/4 туугандар. Кааласаңыздар сиздер бул жактан Лушихина Лев Толстойлор менен түз келсеңиздер деле болот. Кааласаңыздар бул жактан Ден Сяопинанан Садыгалиева менен чыксаңыздар деле болот. Жакын жерде Дордой Моторс, Кудай берген базарлары жайгашкан туугандар, түз түшсөңүздөр эле. Андан ары негизинен жайгашкан жер боюнча айтсак туугандар, бул жактан Ден Сяопина чыгып машина базар тарапка бул жактара кетсеңиздер деле удобный. Бул жактардан Ак Ордо, могу Южный магистралга чыгып кетсеңиз деле ыңгайлуу туугандар. Андан ары мектептер боюнча айтсак туугандар, мектептер жакын жерде бар экен, садиктер бар экен. Андан ары короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Бул мынакей короосунун көрүнүшү. Жерин аянт 3,8 туугандар. Жерин аянт 3,8. Үйүбүз болсо 62 квадрат метр экен. Стенасы бышкан кирпич менен болгон. Суусу, свети бар экен. Көрүп турганыңыздардай тегеренте бул жагы тунике менен болгон забор, бул жагы песка блок менен болгон забор. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай ворот орнотулуп, көрүп турганыңыздардай песка блок менен тосулуп тур туугандар. Бул мынакей үйүбүздүн көрүнүшү. Үйүбүз пол дом туугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Вартанан кирсеңиздер эле кенен бул жакта эки машина баткандай жер жана бул жакта бир аз мондай бош жер деле бар экен. Мына ушундай. Андан ары үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги бул жагында жайгашкан. Бул жагында азыр канализация киргизип аткан учуру же септикке турба коюп атат. Бул жакта санузел жайгашкан. Бул жакта шкаф коюп тур туугандар. Андан ары бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Киргенде эле прихожка жайгашкан туугандар. Биз бул прихожкадан бул жака, анан бул жака кирип кетип атат экенбиз. Биринчи эле бул жактагы бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Бул жакта бир бөлмө. Окей. Жаңы эле ремонт болгон экен. Потолок, натяжной потолок. Түндүк тараптан чоң пластик терезе орнотулган. Дуалдары обой, пол ламинат. Мына ушундай көрүнүштө үйүбүздө кондиционер деле орнотулуптур туугандар. Андан ары бул жакта дагы бир спальня бөлмөбүз бар. Анын деле ички ремонттор ушу сыяктуу жакшынакай болуп бүткөн. Бирок азыркы учурда үй ээсинин жаш балдар уктап атканга байланыштуу көргөзө алган жок. Негизинен Инстаграмдан деле мен сүрөтүн жүктөйм. Инстаграмдан карап көрсөңүздөр болот. Негизи көргөзмөкмүн, бирок үй ээлеринин каалоосу туугандар, мен балдар уктап атса, башка болсо мен кирип көргөзбөйм десе көргөзбөй эле коем. Андан ары прихожкадан түзөтсөк бул жакта бир бөлмө, негизи боюнча кухня экен. Азыркы учурда үй ээси бир аз мондай швейцар катары колдонот экен. Анан оң тарапка кирсек, буякта санузел жайгашкан. Мынакей санузел стиле жаңы эле ремонт болуп бүтүрүлүптүр. Мынакей бул жакта ванна, бул жакта унитаз, ички тараптан раковина орнотулуп чыгарылган. Суусу мондай Аристон менен жылыйт. Батыш тараптан көрүп турганыңыздардай терезе орнотулган, потолок натяжной потолок туугандар. Эми андан ары мен Карлиевдин короосундамын туугандар. Негизинен үйүбүз туугандар жол жээгинде жайгашкан. Үй ээси өзү бизнес кылам деп швейный цех жаңылашка ушундай пландар менен алган экен, бирок кээ бир себептерден улам сатып аткан учуру алсаңыздар сиздер деле мына жол жээгинде жайгашкан. Кандай бир бизнес кылсаңыздар деле болгодай. Мына ушундай туугандар. Эми бул үйүбүздүн баасына айтайын, $33,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр ушул видеону мага үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошолорго сиздер чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.